Assalamu alaikum, ардактуу KG Кабар каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен кандайсыздар? Биз бүгүн Бишкек шаарынын Жал микрорайонунан сатыла турган батирди көрсөтөбүз. Ахунбаев көчөсүндө турабыз биз. Бишкек шаарынын батыш тарабы. Ахунбаев көчөсү Бишкек шаардан келгениңиздерде, тагыраагы Политех тараптан келсеңиздер, Тыналиева көчөсүнөн өткөндөн кийин эле оң тарапта мына май куюучу Кызыл Петролиум заправкасынан эле сиздер сол тарапка кайрыласыздар. Ушул тарапка кирсеңиздер, бул жерде Куликовский торт дүкөнү да турат. Барсаңыздар 72-чи гимназия мектеп 200 метрден кийин. Ошонун маңдайындагы Action деген строй компания салган көп кабаттуу үйдөн батир сатылат. Мындан ары өтсөңүздөр, сиздер Баха көчөсү, андан ары Селекция, Чортекова, ошол Ахунбаев Ак Ордо тараптарга кетесиздер. Андан бери келсеңиздер, кайра эле ушул жерден эле оң тарапка карап киришиңиздер керек болот. Туугандар, азыр көрсөткөн дарек менен биз өйдө карай дээрлик бир 300-400 метр чыктык. Бул жерде гимназия 72-чи мектепти көрөсүздөр оң тараптан. Ушунун маңдайындагы мына көп кабаттуу этаждан, элиткадан батир сатылат экен. Туугандар, батир тегил мына көрүп турасыздар го. Мына 1-чи, 2-чи, 3-чү этаж. 3-чү этаждан сатылат экен. Террасасы бар экен туугандар. Өзүнүн чоң террасасы дагы бар экен. Мына үйлөрдө көрүп тургандай, бул торговый центр эмес, 3-чү этаж, балким ошол үйдүн террасасы экен. Кирүү жолу бул жактан келесиздер, машинаны токтотуп эле бул жактагы мына электрический ворота жана ошол калеткадан кирип эле короонун арты менен кирет экенсиздер. Туугандар, тетиги жердеги дарбазадан кирдик. Киргенде бул жерде короосунда жаш балдар ойной турган бул жерде ушундай тайгычтар, бала бакча бар экен, кичинекей. Ушул үйгө караштуу жерде жарыктандыруучу чырактар коюлган, суу кете турган эмелер. Ал негизи бул жакта ошол жүктөрдү түшүрүп алганга, машина кирип чыкканга орундук бар экен. Негизи ошол 2 подъезден турат экен туугандар. 1-чи подъезд, бул жагында болсо 2-чи подъезд. Сиздер ушул 2-чи подъездге киресиздер. Келгениңиздерде эле 3-чү этажга чыгасыздар. 3-чү этаж 55-чи батирге чыгып бара беребиз. Кана эмесе жүрүңүздөр анда. Бисмилла деп. Мынакей туугандар, бул жактан сиздер тепкич менен чыксаңыздар да болот экен. Ал эми кийинки тарабына өтсөңүздөр, бул жерден лифт менен чыкканга болот экен. Басайлы. Мынакей. Туугандар, биз 3-чү кабатка көтөрүлүп чыктык. Лифттен чыкканыңыздарда эле оң тарапты карайт экенсиздер. Мына тууштагы 55-чи батир сатууга коюлуп атат. Азыр ээси чогуу. Сиздерге толук маалыматтарды алабыз. Бул жагынан болсо лестница менен чыксаңыздар да болот. Негизи 3-чү кабатка кээде жашыраак адамдар лифт деле эмес, жөө чыкса деле боло берет. Бул жерде коммуникацияңыздар кандай эжеке? Центральный. Бүт центральный. Бардыгы центральный. Канализация центральный, отопление центральный, Центральный. Суу, свет, газ бардыгы центральный. Үй өзү 1 жыл болду полностью эксплуатацияга берилген. Бир жылдан бери жашап атасыздар. Жашап атабыз 1 жылдан бери. Жакшы экен. Демек 55-чи батир сиздердики. Азыр ичине кирип сүйлөшөлү, а то баягы коридордо кичине жаңырып калат экен үнчү. Бисмилла деп кире берели. Мынакей туугандар. Кимге насип кылган болсо да куттуу болсун. Сонун Ак Ордо экен. Кире берели. Мына туугандар, киргениңиздерде эле сол тарапта бул жерде эми тамбур, кийим чечме, бут кийим чечме, бул жагында кийимдерди чече турган шкафтар бар экен, күзгү эки тарабында. Тушунда болсо мындай 3D формадагы фотообой жабыштырылган экен. Эми жеке бул жердин квадратурасын айтыңыз, канча квадрат? Жилой канча? Жилой квартиранын квадратурасы 148 квадрат. Демек өтө чоң батир экен бул, Полный 3 комнаталуу квартира, 4 комнаталуу квартира, 1 зал, 3 спальный, кухня, плюс еще терраса. Терраса дагы, бир четтен көрсөтө берели анда, Бул жагында кийим иле турган шкаф, бут кийимдер койчу, Анан мынакей туугандар, киргениңиздерде эле бул жер коридор, оң тарабында дагы 3 бөлмө, ал эми сол тарабында болсо бул жагында эми 2 бөлмө бар экен. Азыр бир четтен тааныштыра берели эжеке. Демек, мына 1-чи эшигиңизде анан канча санузел бар бул үйдө? Бул жерде 3 санузел. 3 санузел бар, Мына 1-чиден баштай берели. Бул жакта мынакей. Бул 1-чи санузел,
биринчи санузел. Мынакей туугандар, кафелдери потолокко чейин болгон. Сонун бул жерде биринчи туалет. Тек жака раковина койсо болот окшойт. Раковина коюңуз керек. Раковинанын орду бар экен. Бул жагында болсо жанакындай автомат счетчиктер бар экен. Демек, байкап турганыңыздардай баарынан эшиктер мындай апа-пакай сонун эшиктер коюлуптур. Бул экинчи эшикте эмне бар? Бул санузел. Бул кладовая. Кладовая. Ашык оокаттарды койгонго, вареньялар тизгенге да болот бул жака, Мына полностью полкаланган. Анан кошуналар тынчпы бул жерде? Тынч. Бул жерде аябай тынч. Тынч. Биз бир жылдан бери жашап атабыз тынч. Мынакей. Бул жагы кухня экен, ашкана. Караңыздар. Ой, канча квадрат эже бул ашканаңыздар? Бул 30 квадрат. Аябай чоң го. Мына мебелдерин да бет четтен секейин акырындаган көрсөтүп коеюн. Аябай сонун мебелдер коюлуптур. Бул жерде азыр сатылса, мебелдери менен чогуу бүт калат, Пристройка болгон кухонный бул. Пристройка болгон. Демек, мынакей бул жагында раковина болсо, демек мондай көп шкаф, тумбочкалар аябай көп экен. Бул жагында холодильник турат. Бул жагында чай ичесиздер. Мына. Могу сырты да сиздерге карайбы же? Сырты бизге да карайт. Бул отдельно терраса. Террасадагы 28 квадрат. Мына сага караңыздар. Аябай чоң экен. Бул жерде ошол 6 киши отурганга, эртең мененкисин ошол тамак жегенге бул жерде стол. Террасанын ичинден бүт терраса деле көрүнүп турат экен бул жактан, терезеден. Негизи бул жактан дагы эшик ачып алса болот окшойт сыртка. Обязательно. Болгонго мүмкүнчүлүк бар. Эшик ачып, кухнядан дагы террасага чыкканга болот, Анан сыртына отопление болуп, кафемелер коюлган. Чыккан террасага деле. Террасага. Кышкысын кандай экен жеке? Жылуу болду? Кышкысы аябай ысык. Ысык, Ооба, неберелер бир футболкачан эле чыгышты. Жакшы экен. Эмебиздагы прихожка, кухня полубуз теплый пол. Мына сага караңыздар. Теплый пол. Эми баягы турсаң бутуң эме болбойт деңиз, баягы жылуу болуп турат. Жылуу болуп турат. Анан ремонту канча жыл болду эми бул ремонтуна? Биз ушул былтыр майда алдык. Июнда уже ремонт жасап киргенбиз. Киргенсиздер. Бир жыл болуптур демек жашаганыңыздарга. Кийинки бөлмөлөр көрсөтүп берели. Бул кухняңыз канча квадрат чыгып атат ошондо? 30 квадрат. 30 квадрат. Мына сага аябай чоң кухня экен. Кухня полный, кафель полу дагы. Пол полный кафель. Рисункалар менен мрамор. Просто эми биз кафелдерди ичине неберелер жыгылат деп биздин азыр килемдерди салып койгонсуздар. Негизи алып койсо жалтырайт деңиз аягына чейин. Бирок туугандар сиздерге видеодон кандай көрүнүп атат билбейм, мындай. Обычный квартиралардан 2 эсе чоң экен монун эмеси, кухнясычы. Негизи тетиги могу холодильник бүткөн жерге чейин эле болчу эле да баягы кухняларчы. Бирок сиздерде аябай чоң экен бул жер. 30 квадрат. 30 квадраттан байкасаңыздар, аябай чоң. Бул жагынан конок бөлмө окшойт, Ооба. Мынакей. Бул конок бөлмөсү, зал өтө чоң экен. Демек бул баягы 20 киши батчыдай столда койсо болот экен, бул жерге. Обязательно. Террасаңызга ушул жактан чыгып турбайбы? Ушул жактан залдан террасага чыгып кетет. Мына үстүнү караңыздар туугандар. Бул жерде гипсокартон аябай мондай сонун уровеньдери сложный болуп жасалган экен. Ичинде дагы мондай светодиодный лампочкалар. Бул жерге чоң люстра коюш керек экен, Люстра коюп коюш керек. Могул үстүлөрүнө бүт көңүл бурулуп, могул потолоктор баары жакшы жасалган экен. Демек бул жагында жумшак эмеректер коюлган. Бул жеринде төгөрөк стол, чай ичкенге, коноктор менен чай ичкенге болот, Полдору ламинат. Теплый пол бар бул жерде? Жок, залда жок. Залда жок. Биз эми төргө өтө берели. Эң кызыгы туугандар, бунун терраса, же болбосо бизче айтканда чоң верандасы бар экен. Бул верандаңыз канча квадрат чыгып атат эжеке? 28 квадрат. Ой. Ушунун баары сиздерге карайбы, Ооба. Мына сага караңыздар. Бизге карайт. Үстү прозрачный турбайбы бул жер, Ооба. Күн тийип, күн неме өтүп турат экен, Жылуу булта. Демек, буну эгерде метрлей турган болсок, бир туурасы 3 метр, узуну бир 5 метрдей чыгып калат. Ал эми бул тарабы дагы узун экен. Бул тарабы аябай чоң, мынакей. Караңыздар. Бул жерден чыксаңыздар, жана көрсөткөн мектеп, мынакей. Балдардын ойноп атканы бүт эле көрүнөт экен. Мына кошуналардын эмелери мол. Негизи баягы домдун маңдайында дагы бир дом эмес, мындай ачыктык. Айнекти ачсаңыздар, могу батыш тараптан шамалдагын келчидей, мынакей. Караңыздар. Бул жерде болсо ошол машиналар, өзүңүздөрдүн машинаңыздар токтой турган орундук экен. Мынакей туугандар. Аябай абырасы сонун жер. Подземный паркингтар бар. Бул жерге эже негизи өтө сонун эмелер кылса болот экен, Тапчан койсо, диван, Күндөрдө өстүрсө аябай кенен. Солнечная сторона
Мына эме чыгыптыр. Паровой отопление чыгыптыр туугандар. Көрүп турасыздарбы? Демек, буну деле эгерде кааласа зимний кылып утеплять этип койсо болот экен, мүмкүнчүлүккө Могул жана поликарбонат экен туугандар. Прозрачный поликарбонат менен коюлуптур. Сыртынан темир тор коюлган жаш балдарга коопсуздук болуп, Жакшы экен. Бул жерде жайкысын пайдаланасыздарбы эжеке, андай терраса катарында? ооба, бул жерге отуруп мына кеңирлер салкында чай ичебиз. Кечкисин чал кемпир кыбырашканга жакшы деңиз бул жер, Сонун экен. Биз эми кийинки бөлмөлөргө чыга берели. Бул эми карасаңыздар, мына этажка үйдө, элитка үйдө терраса өтө сонун жарашат экен, даже жакшы, жагымдуу десек деле болот. Биз эми кайра жана конок бөлмө залга келдик. Бул залыңыздагы канча квадрат чыгып калат? 30 квадрат. 31 почти. 31 квадрат. Демек, аябай чоң. Бир туурасы 4 метрдей, а узуну болсо бир 7-8 метрдей чыгат. Эгерде тети лоджияны эмени террасаны эсептебегенде ошого чейин бир 7-8 метр чыгат. Чоң залдар экен. Негизи бөлмөлөрдү чоң-чоң берген экен, салган экен. Жакшы, биз кайра туугандар коридорго чыктык. Бул жерде коридордо жана сиздерге биринчи даараткана, бул жагында кладовая, ал эми бул жагында кухняны көрсөттүк элек. Ал эми ушул эле эменин жанында дагы бир санузел бар, бул жерде. Ооба, экинчи санузел. Экинчи санузел. Мына. Ой. Аябай ремонтторуну келтире жасаткан экенсиздер, Муну ремонт өзүңүздөрдүн дизайныңыздар да, Өзүбүз жасадык. Мынакей караңыздар. Үстү натяжной потолок, светодиодный лампочкалар, вытяжка бар экен, ванна, унитаз, раковина. Мосушкада иштейби? Иштейт. Иштейт, Жакшы экен. Бул жерде деле бүт нерселериңиздер калса керек. Могу бытовой техникаларыңыздар деле. Эжеке, эми могу видео узар элек деместен баасын сурап албайм. Баасын канча сурап атасыздар? Кандай вариантыңыздар бар? Алмашуу жолдоручу? Эми биз азыр 145 деп атабыз. 145 000 доллар сурап атасыздар, Ошондо жалпы квадратурасы канча чыгып атат сизге? Жалпы 180. 180 квадрат метр. Мынакей туугандар, 180 квадрат метр элитка үйгө, батирге 145 000 доллар акча сурап атасыз. Алмашуу жолу барбы сиздерде? Алмашууга эми варианттарды да көрөбүз. Сунуштап көрүшсүнбү, чалып, Болсо көрөбүз. Эмне нерсеге алмашуу мисалы? Эми квартирага болсо кичирээк, 2 комната, 3 комната. Мынакей, ээсинин өзүнөн уктуңуздар, эгерде сиздерде кичирээк квартира болсо, анда алмашуу жолу бар экен. Үстүнө акча кошуп берүү жолу менен, Жакшы экен. Биз анда кийинки эмелерди уланта берели. Бул жак болсо жана биз бут чечип кирген прихожкасы болчу. Мынакей. Кенен туугандар, баягы коноктор келсе деле бул жер баягы кээде болот го, прихожка ушунчалык эле болуп калат, бир аз. Негизи үй баягы прихожка тарыраак, бирок сиздердики аябай чоң бөлүнгөн экен, бул жер, Сонун. Бул жерде могул эки кош эшиктен киргенде, бул жагыңыз кандай бөлмө? Спальня. Спальня бөлмөсү. Демек, бул жер дагы бир спальня экен. Бул деле узун бөлмө экен, аябай, чоң бөлмө. Мынакей. Узун турасы бир где-то бир 3 Бул дагы 29 квадрат. 29 квадрат. Почти хвостиги бар 30 квадрат. 30 квадрат, Мынакей, туугандар. Бул жерде ата-энелер уктайт. Бул жерде мынакей манеж, жаш балдардын уктаганга бөлмөсү. Негизи жалпы ушул үйдө канча санузел бар дедиңиз? 3 санузел. 3 санузел, Экөөнү көрсөттүк азыр, Үчүнчүсү бул жакта. Ооба, 3-чү санузел. Демек, чоң семья жашаса ыңгайлуу экен, Мынакей туугандар, бул жагында шкаф, бул жагында дагы кошумча шкафтар. Негизи бул жакты деле бөлүп бир кичинекей детский бар. Жаш балдардын бөлмөсү кылып койсо деле болсо да экен, Биз ошо планыбыз ошондой. Ошондой болчу, Бул жерден бир эшик коюп эле, ичини детский баягы жаш балдар болот, ошого деле бөлмө кылып койсо болчу да экен. Биз өзү могу жерден эме кылып раздвижной шкаф кылып, купе эшиктер кылып туруп, анан кийин детский кылалы дегенбиз. Жакшы болот экен. Детский кылсаңыздар деле бир чоң эле бөлмө болуп калат экен. Жакшы экен. Кийинки бөлмөлөрдү көрсөтө берели. Биз азыр эми биринчи ата-энелер уктоочу бөлмөсүнөн чыктык. Бул жакта экинчи бөлмө. Бул жаш балдардын бөлмөсү экен, эжеке, Ооба, бул детская. Мынакей. Оформленияны караңыздарчы. Бүт ошо жаш балдарга, бул картаны эме кылган экенсиздер да, фото обой кылып, Фото обой. Мынакей караңыздар. Даже эме орусча тамга менен жазылган, мынакей. Ар бир эме. Бул деле бирок бир топ баягы эмени бир топ эле убарыгерчилик бул деле. Мунчаны жабыштырып чыккан. Жакшы экен. Бул жерге эми 2 бала жатканга деле орундук чоң экен. Бул квадратурасы канча чыгып калат эжеке? Бул 16,5. 16,5 квадрат, 16,5. Мынакей. Бул болсо азыр күн чыгыш тарабындагы терезелери, мынакей. Негизи эжеке, бул жер мындай эмеси кандай? Баягы
жашаганга, баягы шаарга чыгып кеткенге эмелер бүт удобныйбы? Удобный, ыңгайлуу. Эки Мектеп маңдайыңыздарда экен, а? Мектеп маңдайыбызда. Жакта мечит. Биякта мечит. Тыналиева көчөгө чыкса болот, оң жактан, сол жактан Ахунбаевага чыкса болот. Тети детский больница көрүнөбү силерге бияктан? Детский больница эмес, бул үйлөр. Үйлөр. Көрүнөт наркы дом. Тетеде детский больница бар, э? Ооба, детский больница. Жакшы экен. Бул жерде 2 терезе бар окшойт, э? Ооба, 2 терезе. Мына күнчыгыш тарабынан 2 терезе. Сонун. Бунуңуз 16,5 квадрат метр дедиңиз, э? Бул деле мындай үстүлөрү натяжной потолок, жандары гипсокартон 2 урүү менен жасалыптыр. Бул жагы однотонный водоэмульсионка краска, бул жагы болсо фотообой менен дүйнөлүк картаны чагылдырып, жабыштырып коюптур. Жакшы экен. Эми кийинки бөлмөлөргө чыга берели. Баасын сиздерге эскертип коеюн, $145,000 деп эскерттиле. 180 квадрат бул жерде. Негизи жалпы аянты жилой 148 квадрат дедиңиз, э? Эми биз дагы бул жакта бир бөлмө, бир санузел калды, ошону көрсөтөлү. Демек, бул жакта дагы бир ата-энелер уктоочу бөлмөсү бар экен, мынакей. Бул жердин квадратурасы канча чыгып калат эже? 16,85. 16,85. 17 квадрат чыгып калат экен да. Мынакей, туугандар. Бул жагында мондай шкафтар. Сонун. Бул жагында мебель, жатканга кроваттары. Бул жагында болсо өтө чоң терезеден сырт тарапты көрүп турганга болот экен, э? Кайсы жагынан бул жагын ачылабы? Мынакей. Мына караңыздар. Күн жакшы тиет окшойт эртең менен, бул жака. Бул жака күн тиет, э? Жакшы. Эми биз кайсыл эме калды эжеке? Бир санузел калды, эми, э? Акыркы санузелди көрсөтүп коелу. Демек, 3 санузелы менен 4 жилой бөлмө, кухня менен 5, 3 санузел, мынакей. Бул 3-чү санузел. Бунун пока эме кереги деле жок окшойт, ошон үчүн бүтүргөн эмес окшойсуздар эжеке. Пока ванна менен эме унитаз коюлу эле. А так полностью 100% кафель болгон. Мына астыда кафель бүтүптүр. Жандары да бүтүптүр, үстү освещение, вытяжка бүткөн. Только бүт эле нерселер заглушкада турат экен. Жанакы унитаз, ванналарын алып келсеңиздер, бул жердагы 3-чү санузел болуп буюрса кызмат кылып берет экен. Эгерде 3-чү санузел керек эмес десеңиздер, анда дагы бир кладовка кылып алса болот экен. Ошондой. Жакшы экен. Жыйынтык даярдайлы анда эжеке. Туугандар, ушул батир сатылат. Баасы $145,000, 180 квадрат метр общий террасасы менен, террасасы күн батышты карай, мектеп тарапты, жол тарапты, негизи мындай сонун тарапты карап турган жак экен. Ал эми бул жерде жашасаңыздар окумуш сонун, коммуникациялар полный, центральный. Эми баасын деле орто эле сурап атат окшойсуздар, э? Орто эле сурап атат окшойсуздар. Демек, эгерде сиздер ушундай батир издеп жүргөн болсоңуздар, анда экранасынан номерлерге чалыңыздар, эси менен сүйлөшүңүздөр. Жана дагы алмашуу жолун айтты. Бул жерде бир батир болсо, үстүнө акча кошуп берсе, анда алмашабыз деди. Интернетте кирген экен мынакей. Саламатта туруңуздар анда туугандар. Биз айтып көрсөтүп жеткирдик. Калган истер эси менен көрүп, документ жактарын такташып, өзүңүздөр жаккан болсо ушул үйдү алып калыңыздар.